Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Мурдагы Сапат азыркы маали федералдык билим берүү мекемесинин Ысык көлдөгү Кусейин Карасаев балдар лицейинин математика мугалими Азамат Нурматулуунун жакындары ал Туркияга кетип, ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирип, кыргыз бийлигине кайрылды. Маалыматка ылайык, ал 20-апрелде Бишкектеги Zin Education борбору аркылуу Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып баратканда аны Стамбул аэропортунан чек ара кызматкерлери кармап калган. 32 жаштагы Азамат Нурматулуу ошондон бери дайынсыз болуп жатат. Анын жубайы жана апасы Гүлсара Шамурзаева Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине укук коргоо органдарына кайрылганын, бирок андан жыйынтык чыкпай жатканын айтып, бийликтен жардам сурады. Oluyor, deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Бүгүн Түркиянын Стамбул шаарында саат 15:50 күчү 6,2 балга жеткен жер титирөө катталды. Маалыматка караганда, жер титирөөнүн очогу Калкы Büyük Çekmece аймагынын 40 чакырым түштүк батышта болуп, 12 чакырым тереңдикте жайгашкан. Азырынча кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Бүгүн Каракулжа районундагы Тар дарыясына түшүп кеткен 8 жаштагы баланын издөө иштерине 100дөн ашык адам чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, анын ичинде 4 кызматкер жана жергиликтүү 80 адам бар. Ага чейин бүгүн таң эрте Каракулжа жана Кара Суу райондорунан жалпы 10 куткаруучу тартылган. Белгилей кетсек, Ойтал айылынын аймагына караштуу Көндүк Чаты тилкесинде Тар дарыясында 2017-жылы туулган жаш бала 20-апрель күнү түшүп кеткендиги тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын Халк маслакатынын төрагасы Гурбангулу Бермухамедовго бүгүн 23-апрелде Ысык көл районунун Бактуу Дөлөнтү айылындагы ипподромдо кыргыз улуттук оюндары, жорго салыш жана көк бөрү тартууланды. Ипподромдун киреберишинде кадырлуу конокторду дөкмө акындар тосуп алышты. Андан соң делегация кыргыз айыл этнокомплекси менен таанышып чыкты. Мында кыргыз элинин салттуу жашоосунун элементтери, боз үйлөр, элдик кол өнөрчүлүк, улуттук тамак аштар жана кийимдер көрсөтүлдү.